Жакында эле Коопсуздук кеңешинде президент мыйзам бардыгына бирдей экендигин эскерткен. Иш жүзүндөгү кыз бийлигинде мыйзам сыйлаган адам аз. Мага сөз деп атпайбы? Мен жасагандай болуп атпайбы буну? Мен тапшырып бергенде болуп атпайбы? Силер отурасыңар былтыйып бардыңар тең. Мына ушинтип мамлекеттик органдардын, мамлекеттик бийликке ишенич кетет, элдин ишеничи. Коомдун ишеничи кетет. Көрүнүп туруп жасап атсаңар, ошого чара көрбөсөңөр. Кечээ Жогорку Кеңеште Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри жана өзгөчө кырдаалдар министринин кызмат ордун караганын учурда депутат Муктубек Абылдаев бул жолу дагы кыз бийлиги мыйзам бузуп жатканын баса белгиледи. Баягы президент айтпадыбы? Сол кезде мыйзамдын астында баарыбыз тең жооп беребиз депчи. Анан өкмөт башчысы бузса, коалициянын жетекчиси бузса, экөөлөө чече берсе, кандай анда? Коалициянын лидери Иса Өмүркулов туура айтылган сынга какап-чакап араң жооп кайтарды. Эмне болуп кетти? Же түшүп кеттиңизби? Айлаган жок, бүгүн Жок, коалиция болгон жок да. Өткөндө да ушинткенден сиз айткансыз. Эмне үчүн бизди айланып өтүп кеттиңер депчи. бүгүн эртең менен келди кандидаттар. Фракция жетекчилери менен чогулдук. Жок, коалиция караш керек да. Ооба, караш керек туура. Анан кандай анан? Өкмөт өзү легитимныйбы, легитимный эмеспи? Бул да нелегитимный болуп калышы мүмкүн да. Эми чогуу чечебиз да. Качан? Азыр бекитип коебуз да. Же сиз отставкага бериңиз. Иш жүзүндө керек болсо вице-премьер-министрди кызматка дайындоо мыйзам бузуу менен коштолуп отурат. Бүт эле сөгүш берип атасыңар го, ошол Совбездин жыйынынан кийин Кыргызстанда да жетекчи сого алган жок. Бүт сөгүш берип атасыңар. Мыйзамды аткарбайсыңар депчи. Давайте дегенде коалициядан карайлы да. Анан кийин алып кирели. Таң калыштуусу дагы бир вице-премьер-министр Жеңиш Разаков тууралуу коомчулукта кызуу талкуу жүрүп, митинг болуп өтүп, Коопсуздук кеңешине арыз түшүп, жарандык активисттер сотко кайрылып жатканы тууралуу президент баш болуп үн каткан жерлери жок. Ал эми Коопсуздук кеңешинин жумушчу тобу бул аралыкта УНА мамлекеттик мекемесинин жетекчиси менен убара. Эске салсак, УНА мамлекеттик ишканасынын жетекчисине байланыштуу Спутник маалымат агенттиги материал даярдаган. Айтсаңыз, алардын максаты башка. Мен айтып атпайм, башында айтып кетпедимби? Биягы сүлүктүдөн баштап жумгалга чейин мага келип, рахмат сизге. Бизден акча чогултпай калдыңыз. Сизге рахмат, урматтуу директор деп келип кетишти да. Ошол жакта жатат төркүн. Бул жерден анча-мынча баягындай кормиция этилип жүргөн, анча-мынча тыйынтык алып жүргөн кээ бир кишилер ала албай калды уже мен келгенден кийин. Биз бул маселеге кызыгып көрсөк, бир топ жагдайлардын башы чыкты. Ошондой эле Коопсуздук кеңеши ишин карап жаткан Алымжан Козубаевдин УНА мамлекеттик ишканасынын кызматкерлерине жиберген үн жазуусу колубузга келип түштү. Демек, Коопсуздук кеңеши бир эле адамдын аркасынан түшүп алуу менен чектелбей, бул маселени кылдат карашы керек болгон. Мына ушундай жоопсуз, жоопкерчилик жок жетекчинин эсебинен биздин бүт күч аракетибиз мына текке кетип атат. Эле мамлекетте кызматка коюу жана кызматтан алуу маселеси соодага айланып калганы жашыруун эмес. Мунун жетигинин адамы деген түшүнүк көптөн бери калыптанып, аймактардан бери адатка айланган. Биздин колубузга оперативдик маалыматты камтыган документ келип түшкөн. Анда Жалал Абад шаарынын мэри тууралуу маалыматтар камтылып, ал кимдин адамы, кимдер канатына калкалайт деген сыяктуу кызыктуу фактылар камтылган. Арасында президенттик администрациянын өкүлдөрү Досалы Эсеналиев менен Турдун Айзырбекбоевдордун дагы аттары аталат. Кааласа улуттук коопсуздук кызматы муну текшерсе болот. Өздөрүнөн чыккан мындай мүнөздөмө үчүн редакция жоопкер эмес жана коомчулук бул тууралуу билүүгө тийиш. Бул маалыматта атайын кызмат Мурат Тагаевдин соттолгондугун тастыктайт. Ал эми ИИМдин маалыматтык технологиялар башкармалыгынын Нариевдигин начальниги кол койгон. БШКга берилген маалымнамада соттолгон эмес деп турат. Биз бул тууралуу ИИМ министри Кашкар Жунушалиевге кат жибердик. Жыйынтыктап айтканда, Кыргызстандагы кызмат орундары соода лавкасы эмес. Мамлекеттик кызмат орундарына дайындоо мыйзам чегинде жүрүп жана татыктуулар гана тандалышы керек.